Суу менен дарылануу Япон ыкмасы. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелерди билесиздер? Кантип суу менен баш ооруну, жүрөк ооруларын, артрит, кан басымдын жогорулоосу, эпилепсияны, организмде көп өлчөмдө майлардын чогулуусу, бөйрөк ооруларын, геморройду, ичтин катуусун, диабетти, көз ооруларын ошондой эле кулак ооруларын айыктырса болот жана аларды алдын алууну билип алмаксыздар. Ассаламу алейкум, сиздер менен баякы эле Ден соолук каналы. Достор, эгерде биздин каналдан пайдалуу нерселерди алып жатам деп ынансаңыз, бизди лайк жана подписка менен колдоп коюңуз. Бул бизге кийинки видеолорду чыгарганга абдан чоң жардам берет. Анда эмесе биз улантабыз. Бардыгыбыз эле билсек керек, япондор дүйнөдөгү эң узак жашаган калкка кирет. Ошол япондордун айыктыруучу касиетке бай суу менен дарылануу ыкмасын карап чыкмакчыбыз. Бул ыкма жогоруда айтылган дарттарды алдын алып жана айыктыруучу касиетке ээ. Суу бул уникалдуу зат. Адам жаралгандан бери эле сууну колдонуп келет, бирок суунун бардык мүмкүнчүлүктөрүн азыркыга чейин адам баласы изилдеп бүтө элек. Изилдөөчүлөрдүн айтымында көпчүлүк оорулар организмде суунун жетишсиздигинен чыгарын айтып келишет. Суу организмде зат алмашууда бул универсалдуу эриткич болуп саналат. Дээрлик бардык минералдар жана микроэлементтер сууда эрийт, канга сиңет жана клеткадан клеткага өтөт. Суу жетишпегенде биздин денеде зат алмашуу начарлайт жана анын кесепетинен оорулар пайда болот. Бүгүнкү күндө Японияда эртең менен турганда суу ичүү ыкмасы калк арасында кеңири тараган. Ыкманы кантип колдонот, төмөндө айтып беребиз. Бул ыкма кийинки ооруларды жок кылат жана аларды алдын алат. Муун оорулары, баш оору, жүрөк оорулары, артрит, кан басымы, эпилепсия, семирип кетүү, бөйрөк оорулары, гастрит, диарея, геморрой, диабет, ичтин катуусу, көз, моюн жана кулак ооруларын. Ыкманын жол жобосу төмөндөгүдөй. Биринчи, эртең менен турганда 160 мл 4 стакан суу ичесиз, тиш жууганга чейин. Кайталайбыз, эртең менен турганда 160 мл 4 стакан суу ичесиз. Экинчи, тишиңизди жууйсуз жана 45 минутта тамактанбайсыз жана эч нерсе ичпейсиз. Демек, 160 мл 4 стакан суу ичкенден кийин 45 минутта эчтеке жеп ичпеш керек экен. Үчүнчү, 45 минут өткөндөн соң тамактанууга киришиңиз. Демек, 4 стакан ичкенден кийин 45 минут эчтеке ичпейт экенбиз, жебейт экенбиз жана суу ичкенден кийин 45 минута өткөндөн кийин гана тамактанууга киришет экенбиз. Эскерте кетчү нерсе, эртең мененки тамакты түшкү жана кечки тамакты ичкенден кийин 2 саатка чейин артынан эч нерсе ичип жебеш керек. Бул япондордо эреже экен. Кимде ким эртең менен 4 стакан сууну иче албаса, кичинекей дозадан баштоо сунушталат. Мисалы, 1 стакандан 1 жумадан кийин 2 стакан 3, ошондуп көбөйтүп кетүү. Сизде суроо жаралат. Жогорудагы оорулар сизде кездешсе же алдын алгыңыз келсе, канча күн ушул ыкманы колдонуш керек деген. Негизи кыргыздар жалкоорок келебиз, азыр ушул жерде сразу бир нерсе колубузга тийип калса дейбиз. Күткөндү дагы үйрөнөлү достор, бул ыкманы өмүр бою колдоносуз. Ашказаныңызды күн сайын эртең менен суу менен ойготсоңуз, сизге ашказаныңыз 1000 жолу рахматын айтат достор. Жана жогорудагы ооруларды бул ыкманы колдонсоңуз, убакыт менен иншалла айыктырасыз. Кичине кошумча маалымат, эгерде басымыңыз жогору болсо, бул ыкманы колдонуу менен 30 күндүн ичинде басымыңызды нормалдаштырасыз. Гастрит жана ичтин катуусун 10 күндө жоёсуз. Эгерде артрит менен жабыркасаңыз, 1 жумада күн алыс колдоносуз, 2 жума менен бул ыкманы күн сайын колдонуп турасыз. Бул ыкманын зыяны жок, бир гана нерсе, балким дааратканага бат-баттан барып турасыз. Бул ыкманы ооруп жаткан учурда эле эмес, күн сайын өмүр бою колдонууну сунуштайбыз. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Подписка басканды унутпаңыз.